айдоочуларга эскертүү иретинде жеткирип коелу. Мындан ары автоураган унаасы ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуларга дагы айыппул салынат. Тагыраагы буга чейин автоураган аппараттык программалык комплекси издөөдө жүргөн, жол кырсыгына кабылып, ошол жерден качып кеткен айдоочуларды аныктоо, убактылуу каттоосу токтотулган, айыппулдарын өз убагында төлөбөгөн сыяктуу одоно жол эрежесин бузган айдоочуларды аныктаса, мындан ары катуу ылдамдыктар менен ашырып айдаган айдоочуларды дагы, автоунааларды дагы аныктайт. Мына автоураган аппараттык программалык комплекси атайын ушул автоунаанын жанында, капталында, астында катуу ылдамдык менен келе жаткан автоунааларды аныктап, жеринен айыппулдар салынат. Укук бузуу кодексинин негизинде 1000 сомдон 15 000 чейин айыппулдар каралып атат. Бул эми азырынча жеринен протокол түзүү менен чектелип атат. Кийин бул айдоочуларга коопсуз шаар долбоору аркылуу туташтырып, жол эрежесин бузган айдоочуларга үйүнүн дарегине чейин айыппулдар барат. Ушул нерсе пландалып атат. Маалымат иретин айтып коюш керек. Автоураган аппараттык программалык комплекси 2022-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин этап менен жалпы 22 автоураган ишке киргизилди. Ошол автоураган ишке киргенден тартып бүгүнкү күнгө чейин 21222 одоно жол эрежесин бузган айдоочулар аныкталып атат.